Мы с радостью осознаем то, что Экинчи дүйнөлүк согуш. 1 сентябрь 1939 жылы аскери саясий коалициялардын согушу. Бул адамзат тарыхындагы эң ири согуш болгон. Уруш кыймыл аракеттери 3 континенттин жеринде жана 4 океандын үстүндө жүргөн. Өзөктүк курал колдонулган жалгыз учур ушул согуш. Экинчи дүйнөлүк согуштун чыгышына дүйнөдөгү ири державалардын ортосундагы идеологиялык жана экономикалык карама-каршылыктардын курчушу түрткү болгон. Бул согуштун негизги максаты Германия бүткүл дүйнөгө өзүнүн үстөмдүгүн өткөрүү болгон. Согуш 5 мезгилге бөлүнгөн. Биринчи мезгили 1939 жылы 1 сентябрда Германиянын Польшага кол салышы менен башталган. 3 сентябрда Улуу Британия менен Франция Германияга согуш жарыялаган. Бирок өнөктөшү Польшага жардам бере алышкан эмес. Ал эми экинчи мезгилинде 1940 жылы 10 майда Бельгияны, Нидерландияны багындырып, бул мамлекеттердин аймагы аркылуу Францияга чабуул койгон. 14 июнда Парижди, 22 июнда бүтүндөй Францияны ээлеген. 1940 жылдын орто ченинде 20 миңден ашык аскер самолеттору менен Улуу Британияга абадан сокку урган. Ушул эле согуш 1941 жылы 22 июнда эрте менен Германия аскерлери СССРге согуштук чабуулга өтөрүн кабарлайт. Бирок неместер таң атуусун күтпөй, түнкү саат 3:30да эскертүүсүз бастырып кирген. Ошентип, улуу атамекендик согуш башталып, дүйнөнүн баарыны өтө чоң кризис каптайт. Германия менен кошо Венгрия, Румыния, Словакия, Финландия, Италия СССРге каршы согушка кирген. Бул болсо экинчи дүйнөлүк согуштун негизги бөлүгү болгон улуу атамекендик согуштун башталышы эле. Алгачкы айыгышкан салгылаштарда фашисттер көптөгөн аймактарды, шаарларды ээлегени менен Барбарос планын ишке ашыра албай, Ленинград, Одесса, Москва жанында ири соккуга учураган. Ошентип, 6 жылга уланган согуш 1945 жылы январда Советтик аскерлер Берлинден ондогон чакырым алыстыкка барып токтогон. 29 апрелде Италияда жайгашкан герман аскерлери багынган. Советтик аскерлер апрелде Берлин шаарын курчоого алып, аны 1 майда ээлеп, 8 майдан 9 майга караган түнү Берлиндин четиндеги шаарчада германиялык жогорку өкүлдөрү Германиянын кыңк этпей багынып берүү жөнүндө актысына кол койгон. Экинчи дүйнөлүк согушка 72 мамлекеттен калктын 80% катышкан. Бул жер жүзүндөгү 110 миллион кишини түзүп, алардын 360 миңге чукулу Кыргызстан жарандары болгон. Экинчи дүйнөлүк согушта 62 миллион киши курман болду же дайынсыз жоголду деп эсептелген. Анын арасынан 27 миллиону СССРдин жарандары болгон.